EduLab Check It KG Англис тили курстары. What's up everyone? Welcome to another video. Саламатсыздарбы? Дагы бир видео кош келиңиздер. Тесттерди жасаган бир видеонун астына комментарий келиптир да, ушундай тесттерди каяктан издейбиз, кантип издейбиз депчи. Же каяктан алсак болот. Ошого жасалган видео, бирок жалпы эле Google'да кантип маалымат издесе болот. Ошого дагы тиешелүү да. Мен өзүм кантип издейм, ошону айтып берейин. Мисал үчүн, мага тесттер керек болсо, мен мынтип жазам. English tests деп эле Google'га жазам. Анан ачып, карап, кайсы чыкты, ошолорду карайм. Мисал үчүн, test your English. Өзүңдүн англис тилиңди текшерип көр. Мага бул керек эмес. Демек, English tests десек, ушундай деңгээлди текшере турган тесттер чыгат экен. Мисалы үчүн, Free English Level Test. Ушинтип биздей берсек, ар кандай немелер чыгат, результаттар чыгат. Эми бир аз неме кылып көрөлү. Бир аз немени ичкерек кылып көрөлү. Издөө параметрлер. Мисал үчүн, English tests beginner десек, мынтип чыгып калат. English level test A1 beginner, English grammar test. Ушуну көрөлү, ачып көрөлү. Ушинтип карап, бизге керектүүнү тандасак болот. Мисал үчүн, буга кирип көрөбүз. Биринчи ачылганга English grammar exercise beginners elementary English деп чыкты. Бул жакты окусак болот. The 10 questions English grammar exercise for beginners is only for elementary level students. Башталгыч окуучуларга экен. Find out how good you are at basic English grammar with this multiple choice quiz. Демек, биз мына elementary дегенди көргөндө эле бул түшүнсөк болот. Бул эң башталгыч деңгээлдеги тест экен. Ошондой эле мына тесттин өзүн карап туруп эле көрсөк болот да. Jenny is tired. Who is she? Why is she? She's my friend from London. What is she, miss? Who is she? Which is she, miss? То есть, why, miss? Who is she? Today is Wednesday. И ушинтип кете берет. Ошондой эле орус тилинде издесек болот. Мисалы үчүн, жана английский дейбиз. Английский тесты деп туруп басабыз. Анан чыгат тесты на английском языке. Басып көрөбүз. Открыть ссылку в новой вкладке десек, бул жакка ачыла берет. Бирок биз бул жактан караганды уланта беребиз да. Тест для определения уровня английского языка. Бул жерде дагы деңгээл жөнүндө экен. Тематические онлайн тесты. Мына ушул кызыктуу. Тематические онлайн тесты. Ачабыз. Тест по английскому native English. Мында ачып көрөбүз. Тест по английскому онлайн. Английский тесты бесплатно. Ушуларды ачып көрөбүз. Бизге жетиштүү, мисалы үчүн 4-өн ачтык. Анан карайбыз. Не бар экен? Мына мисалы үчүн жакшы экен. Общие тесты по 50 вопросов, тесты для разных уровней по 20 вопросов. Мисалы үчүн для разных уровней бар экен, жакшы. Мисалы үчүн ушул сайт жакшы экен. Ар кайсы темага тесттер бар экен. Мынакей. Ар кандай темаларга тесттер бар экен. Мисалы үчүн форма глагола to be. Аны ачып көрөбүз. Же предлог дейт. Pronoun, present simple, глагол, present perfect. Мисалы үчүн бизге керектүүнү ачып көрдүк. Формы глагола to be. Мынакей. Сонун тесттер бар экен. Where
are you from? How old are you? Да? How old is your brother? Текшеріп, аяғына ответитті бассақ, бізге жауабын да береді екен. Тесты на study.ru. Так, бұл жақты қарайыз. Онлайн тесты на знание английского, да? О, сонын екен. Мысалы үшін предлогтар бар екен. Choose the correct sentence. Тура сөйлемді таңдаңыз. I get up on 6 a.m. I get up in 6 a.m. I get up at 6 a.m. Егер біздің сабақтарды жақсы оқыған болсаңыз, I get up at 6 a.m. дейсіз. Шынтын продолжить. И мынау мысалы үшін бұлдағы жақсы екен. Puzzle English'дегі тесттер жақсы екен. Аха, дейсіз дағы. Дальше кетеміз. Дальше қарайыз нелер бар екен. Тесты по английскому языку. Бұл мен сілерге жасап жатқан тесттер. Сілерге жасаған болчым. Ушыларды бүтіріп, беркелерді дағы жасайым. Сіздер үшін. Бұл некен? Уровень знания идиом. Идиомдар жөнінде тесттер бар екен, кейінгі бетте. Уровень знания сленговых выражений. Уровень знания фразовых глаголов. Мысалы үшін идиомға кіріп көреміз. Сленгтерге дағы кіріп көрелі. Анан фразовый глагол. Фразалық етіштерді дағы өткенбіз біз. Барын емес, бирок өткенбіз. Ошондуктан анда қарап көрсек болады. Мысалы үшін, аябай сонун экен бул дагы. Ага жақты. Қарап көріңіз. Из предложенных вариантов в каждом вопросе выберите тот, который ближе всего по смыслу подходит к выделенному жирным шрифтом участку предложения. Мынау сөздердің қайсынысы мынау сөзге тура келет. Балким ушул тек тестті мен жасап берем да. Мага ушул баракча жақты. Бұл видеода берекөсүн кылайлы, анан мен өзүнчө дагы жасаганга аракет кылам. As she is new to the job, I would ask you to keep an eye on her for the time being. Бұл ал қыз бұл жұмышқа биринчи жаңы келген үчүн I would ask you. Мен сенден сурайт элем, аны бираз карап тур, Keep an eye on her. То есть keep an eye on her деген артынан карап тургун дегендей да. Check. Yes. Okay, check. Look at бирөөгө кароо. Бул жерде артынан карап тур деген бул физикалык түрдө карап тур эмес да, мындай жөн эле байкап тур, кабар алып тур дегендей да. Демек, look at бул кароо жөн эле. Consider бирөөнү эсепке алуу. Check текшерүү. Observe мындай байкап туруу. Же bir neseni байкап туруу да. Демек, бул деле туура келет да. Менче I would ask you to observe her for the time being. Ооба, ушул. Мен аны бираз байкап тур деп суранат элем сенден деп атат да. Себеби ал жаңы келди жумушка. Экинчи, бул эми аябай кыйын деңгээлдеги тесттер экен да. Ошондой болсо дагы бир экөөсүн окуп коеюн. I simply can't stand sugar in my tea or coffee. I simply can't stand. Ошондо can't stand бул мындай да, ушундай выражение бар. Бул can't tolerate. Чыдай албайм. Мен чайымда же кофемде шекерди ушунчалык чыдай албайм. Жөн эле мына чыдай албайм да. I simply can't stand деген мындай аябай каалабайм ушунчу. Жек көрөм. Демек, can't tolerate. Tolerate деген чыдамдуу бол. Чыдамдуу эмесмин. Демек, жаман көрөм. Чайга же кофеге шекер кошулса. Üçüncüsü, don't worry, we pride ourselves in being helpful to all our customers, and getting that booked for you is all in a day's work for us. Бул бир кардарларды тейлөө кызматындагы айтылган сүйлөм болушу мүмкүн. Don't worry. Кабатыр албаңыз, кабатыр болбоңуз. Биз бүт бардык ар түрдүү бардык кардарларыбызга жардам көрсөтүүгө аябай өзүбүздү сыймыктанабыз. Жардам көрсөткөнүбүз үчүн.
Анан муну сиз үчүн брондоп коюу биз үчүн all in a day's work for us. Сиз үчүн аны брондоп коюу биз үчүн бул жөн эле жөнөкөй иш. Perfectly normal. Okay, so this is how you search for info. Ушинтип издейсиздер. Маалыматты, кандай гана маалымат болбосун, ушинтип издейсиздер.